Чолпон Ата шаарынан Борбордук 4 чакырым көчөсү толук оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Бул иштер менен катар таза суу жана саркындуу суу түтүктөрү жаңыланууда. Суу куурлары жолдун алдына эмес четине жылдырылып жаткандыгына байланыштуу эски көрүстөндү аралап өтүүдө. Бул жайдагы маркумдардын сөөктөрү башка жерге көчүрүлөт. Көрүстөндөгү бул казуу иштери шаар тургундарынын макулдугу менен болуп жатат. Көптөн бери ошо ар жак бер жагы тозулуп, жакшынакай тозулуп турган, бирок ошол орунду эскилиги убактысы жетти деген ой менен жалпы элдин макулдугу менен ошол жайлар бузулуп, ордуна жаңы имараттар, жакшы жаштар үчүн, балдар үчүн боло турган имараттар тургузулат деп, ошого эл жалпы баарыбыз сакалдуулар болуп, биз макулдугубузду берип, уруксаат берилип, кыргызча Куран окулуп, жакшынакай ошону менен иш башталып атат. Менимче мындай жүрүп жаткан иш аракеттер туура эле болот го деген ойдомун. Жергиликтүү бийлик макулдашып, ушул жерди, ушул мүрзөнү жаштарга сквер кылып берели деп. Анан ылдыйкы жагыбызда дагы бир мүрзөбүз бар. Ал жерди биз жаштарыбызга спорт комплекс салып беребиз деген ушундай бир жакшы долбоорлорду иштеп атабыз. Анан бул өзүңүздөр билгендей ушул Борбордук жолдун четинен таза суу түтүктөрү өтүп атат. Ошон үчүн мына 50-60 жыл болгон мүрзөлөрүбүздү биз бузуп, ошол жерден чыккан сөөктөрдү өйдөнкү мүрзөбүзгө алып барып коюп, анан суу түтүктөрүнө ушул жол салууга тоскоолдук жаратпайлы деп China Road компаниясы менен биз биргеликте иш алып барып атабыз. Ал эми бул экинчи көрүстөндө акыркы жолу маркумду жерге жашыруу иштери 1958 жылдары болгон. Көрүстөнгө жакын жашаган Лидия Орозбаеванын жолдошу кыргыз. Жолдошу бул жердин тазалыгын карап турат. Жергиликтүүлөр бул жайды шаар сыртына жылдырууну туура көрүп жатышат. Конечно, мы не против, как люди мы не против. Тем более здесь захороненная бабушка моего мужа. Албетте биз тургундар каршы эмеспиз. Бул көрүстөндө менин жолдошумдун чоң апасы жашырылган. Жолдошум эле 60-тан ашты. Ал эми апасы эрте эле кайтыш болгон. Менин жолдошум кыргыз. Ал бул жерге көзөмөл кылып турат. Ал эми шаар жаңыланышы керек деп ойлойм. Жаңы объектилер салынсын, шарттар түзүлүшү керек. Ал эми бул жердеги маркумдарга бардык шарттарын жасап, башка жерге көчүрүп коюу керек. Азыркы тапта Чолпон Ата шаарындагы бардык курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан мезгил. Шаардын инфратүзүмүн калыбына келтирүүдөгү негизги жумуштар июнь айына чейин аякташы керек. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.